Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Jaratkan Allah'a çeksiz maqtoolor bolsun, Peygamberimizge salamlar jana alkışlar bolsun. Peygamberдің sünnetine muvafık muna nike jumuşun başlayыбыз. Bismillah. Ece tınç oturgula sizlerden suranamı, tınç oturup turgula. Nurlanbek kızı Arina, Çoğağacı ulu Abdullah'a tolluk dene müçölüңüzdü bağışladınız mı? Bağışladım. Uqtunuzlar mı? Uqtunar mı? Yola uqtunuz mu? Çoğağacı ulu Abdullah, Nurlanbek kızı Arina'nı tolluk dene müçölümenen ayaldıkka kabul kıldınız mı? Bismillahirrahmanirrahim. Kabul aldım. Uqtunuzlar mı? Uqtunuzlar mı? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakim. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim velezzâllin. Bismillahirrahmanirrahim. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني الناكح راغب والمنكوحة مرغوبة على ما تراضيا وأقول قولي واستغفر الله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم اصلح بينكما وجمع بينكما وبارك عليكما жараткан никеңиздерди куттуу берекелүү кылсын кармашкан колуңарды Кудай Таалам бекер кылсын келечектеги чыккан перзентиңер чубак ажыдай чоң атасындай алым болушун Кудай Таалам насып кылсын. Ушул кызды тарбиялаган Кудагы эже сизге, ушул Абдулланы 9 ай кардында көтөргөн ушул жеңебизге Кудай Таалам мында ширин кудалардан болуп жүрүшүңөрдү Кудай Таалам насып кылсын. Эки үй бүлөдө Алланын рахматы кыямат күнү жагып турсун. Allah. Хоп, келин жак чачып тур кулагыңды. Ушул жыл, ушул саат, ушул минут, ушул секундка дери бир ата бир эне менен келген болсоң, ушул секундадан баштап эки аталуу экенелүү болдуң. Өзүңдүн атаңды апаңды кандай урматтап сүйүп сыйлаган болсоң, Абдулланын атасы менен апасын ошондой кылып урматтап сүйүп сыйлашка милдеттүүсүн. Эгерде нике конургосунан конуп барып, өмүрлүк жарыңдын үйүнө барганда, өзүңдүн ата тегиңди, апаңды, тууган уруңду мактап тактап, кандайдыр бир деңгээлде күйөөңдүн, кайны журтуңдун кемчилигин издеп, кайны журтуң тараптан бир ушак бул жака алып келе турган болсоң, биринчи сенин эси жоктугуң, сенин ушул жердеги адилетсиздигиң ошол жерден башталат кызым. Биринчи кызым ошон үчүн ушул нерсеге өтө катуу көңүл бурасың. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе ушул күнгө дери атаң менен апаңдын эрке кызы болуп, каалаганда тиякта, каалаганда биякта ойноп күлүп жүргөн болсоң, ушул секундадан баштап Абдулладан уруксатсыз бир эркек затын карашка, бир кадам үйдөн чыгышка укугуң жок кызым. Багыштадым дегенден кийин аял заты толук бирөөнүн ыктыярына өтөт. Ушул секундадан баштап атаң дагы, апаң дагы керек болсо, Абдулланын уруксатсыз сени эч жака чакырып алышка акысы жок кызым. Нике ошон үчүн никеленет, ошон үчүн никеде ушуну айтат. Үчүнчү айта турган маселе икрам иззатка көңүл бурасың. Икрам иззат деген эмне дегени десе, кайненең менен кайнатаңдын үйүнө барып, өмүрлүк жарыңдын коноргосуна конгондо, татынакай келин болуп үйдө отурганыңда, күйөөң 100 жолу кирсе, ордуңдан туруп, кабагыңды салбастан, былтыйбастан, тултыйбастан, жүзүңдөгү күлкүңдү ар бир киргенде күйөөңө белек кылып, урматтуу байым келиң, урматтуу жарым келдиң деп, ошондой кылып күтүп алышка аракет кылдың кызым. Түшүндүңбү? Жана мен чай ичкенде айтып отурдум, мына азыр эже, мына күйөөсү бар эжелер, күйөөңөр киргенде ордуңардан турбай коюп атасыңар. Эже, туурабы? Ошон үчүн мен сизден суранып кетем, Арина кыз, ошол үчүн кызым ушул нерсеге өтө катуу көңүл бурасың.
Үйде отырғаныңда сырттан қайнатан кірет, қайненен кірет, қайнежен кірет, қайнаған кірет. Айрықша сен ушул денемді бағыштадым деп өмірлік жарың 100 жолы кергенде 100 жолы ордыңында тұрып, татынақай қылып, ошондой мамилени көргөндө кандай элдин, кандай жердин кыз экен деп туруп, тамшана турган ушундай мамилени ошол жерде көрсөтүшкө кызым аракет кылган. Андан кийинки айта турган маселе кызым тазалык маселеси. Келин барган үйдө астанадан баштап дорожка болобу, даараткана болобу, кухня болобу, төшөк болобу, тамак болобу, тазалыкты тамшанда тура турган ошол жердеги тамырын кайнатып чыгарган. Gelin bargan үйдө өзүнчө bir атмосфера өзгөрүп, колу кошну көргөнү киргенде, Астананы бисмилла деп аттаганда тазалыкты көрүп, ошонун bir мындай bir айтканда аңтарылып кала турган даражадагы кадамдарга жетишкен кызым. Түшүндүңбү? Бүгүнкү күндөгү кыздардын жалкоолугу, тазалыкка көңүл бурбагандыгы, баласын, өмүрлүк жарын, үйдү таза кармай албагандыгы көп жерде зейинди кейитип коюп атат. Ошон үчүн кызым gelin bargan жерде тазалыктын тамыры таркырап чыгып туруш керек кызым. Түшүндүңбү? Ушундай тамак кылган кызым Абдулла Аринанын колунан гана оокат жейин деп туруп, көчөдөн тамак жей албай турган даражага алып келип койгон. Түшүндүңбү кызым? Эгерде кызым ушул көчөдөн картошка алып келсе, картошканын почогун дагы пиширип бере турган даражага жеткен кызым. Түшүндүңбү? Ошон үчүн тамактын таттуулугу үйдөн табылбаганда эркек киши тамакты таттуу жешти жакшы көрөт, көчөдөн кафелерден издеп калат. Канчалык өмүрлүк жарын көчөдөн тамак жесе, ушунчалык бир берекенин качышына себепчи болот. Ошон үчүн эң жакшы тамак, жакшы сый ким менен болот десе, өмүрлүк жарың менен, кайнатаң, кайненең менен, кайны журтуң менен олтуруп тамак жегенде, тамактан кийин кайненең баш болуп сага дуа кылып турса, ушул акбатадан өткөн сага белек жок кызым. Ушул нерсеге өтө катуу көңүл бурасың. Эми эртеңден баштап Абдулланын коноргосуна конуп, турмуш башталгандан кийин Абдулланын жакасын карайт, кашын карайт, башын карайт, шымын карайт, батингесин карайт. Сени кандай эл, кандай жер, кандай эне тарбиялады экен деген сага көңүл бурулат кызым. Түшүндүңбү? Эртеңден баштап кызым ошол Абдулланын жакасы, батингесин ушундай кылган кызым, темеле ушундай Абдулланын кийим кечесин көргөндө адамдардын оозу ачылып жабылбай турган кызы карашка аракет кылдым кызым. Түшүндүңбү? Негизги ушундай маселелер менен сен ушул нерседи алып кете турган болсоң кызым, эч качан бул турмуштан кем болбойсуң кызым. Негизги шарияттын сизге айта турган акыл насааттары ушулар. Хоп, Шейх Абдулла, сиз ойлогон таксыр, келин кызмат деген биз иззат экенбиз деп, эми локаторду жакшы ачып турган таксыр. Ушул күнгө дери бир ата бир эне менен келген болсоң, ушул сааттан баштап Шейх эки аталуу экенели болдуңуз. Өзүңүздүн атаңыз менен апаңызды кандай урматтап, сүйүп, сыйлаган болсоңуз, бул кыздын атасы менен апасын ошондой кылып урматтап, сүйүп, сыйлашка милдеттүүсүз таксырым. Кыздар бирөөнүн никесине өтүп үйүнө барганда кайнатасын атам дейт, кайненесин апам дейт. Эркектерчи бир сөз менен жүрөгүнө ортабыз, атаң, апаң деп туруп, түшүндүңбү? Акыйкаттан ушул күнгө дери Арина менен жолугуштуң, сүйлөштүң, кандай гана нерселер дуада кылдың, таксыр биринчи адилеттүү болушка аракет кыласыз таксыр. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, ушул күнгө дери өзүңүздүн башыңызга бир калпак, бир көйнөк алып кийип жүргөн болсоңуз, ушул минуттардан баштап Аринанын жүрүшү, турушу, моралдык, материалдык жагы, ден соолугу толугу менен сиздин мойнуңузга өттү таксыр. Түшүндүңүзбү? Аял киши назик болот, аял киши ажиз болот таксыр. Эркек киши бир принцип менен жашайт, мен кимди карайм деген. Аял киши бир принцип менен жашайт, мени ким карайт деген. Түшүндүңбү? Ошон үчүн тагдырдын таказасы менен жакынкы күндөрдө бул кыздан бир кубанычтуу кабар угасын, бир болсо боюма бала бүтүптүр деп. Боюна бала бүткөндө кана заят, колу ооруйт, бели ооруйт, башы ооруйт, көөнү айланат, бир нерсе жегиси келбейт, кусат, ар кандай жаман абалда болот. Албетте сиз ушул күнгө дери Аринаны ушул мына ушул тойго, ушул никеге жеткенге дери ар кандай сөздөрдү абышат эттиңизби? Мүмкүн курсап карап Сулайман жылдырып берем дедиңизби? Эмнени гана десеңиз дедиңиз деми? Акыйкаттан жакшы көрүп сүйө турган болсоңуз таксырым, ошондой мезгилге келгенде кол ооруса колун кармай турган, бут ооруса бутун кармай турган, эң ырдашкан, сырдашкан жары сиз болосуз. Ошондой эркек болуп, ошондой эр болуп, өмүрлүк жар болушка аракет кылыңыз, сизден сураныч.
Андан кийинки айта турган маселе таксыр баланы жашынан, аялды башынан дейт. Анан башынан дегенде таксыр азыр мынаны аялга көтөргөндөр көбөйүп атат. Аринанын бир чертине жетпеңиз таксыр. Түшүндүңүзбү? Аял киши назик болот таксыр. Аял кишиге кол көтөрүш, аял кишини сөгүш, аял кишини тебиш бул таптакыр акылга сыйбай турган шариятта сырткы мамилелер. Ошон үчүн аял киши назик болот. Ошон үчүн таксыр мына сиз жанагы кирип атканда таксыр анан кийин сенекрестен бирди албастан экини алып жүрүңүз, майлыбы? О төрөгөн апаңыз эсиңизден чыкпасын. Азыркы балдар ошо чөнтөгүнө бекитип, аялына шоколад ташкан балдар көбөйдү. Адилеттүү болуш керек. Шоколад бирөө эмес, экөө болуш керек. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн бул кыздар бир нерсеге муктаж, сиздин жакшы сөзүңүз менен жакшы көзүңүзгө. Ушул нерселерге өтө катуу көңүл бурасыз. Андан кийин айта турган маселе мына үйлөнүп баштадыңыз, жора жолдош досторуңуз бар. Достордун тоюна барганда Арина кызды кийиндирип, жетелеп алып, эч кандай иштеп, анан кийин тиги балдардын аялы менен учурашып, Аринанын колун башка балдар кармай турган болсо, бул турмушуңуздан береке кетип калат. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн таксыр аял затыны эне үйдүн куту дейт, үйдө отурганы жакшы болот таксырлар. Ушундай нерселерге өтө катуу көңүл бурасыз. Акыркы айта турган сөзүм таксырым мына азыр алтын тагылдыбы жеңе? Тагылдыбы? Ошол махру? Ошол махру? Ошого ыраазысызбы? Махру боюнча башка немеңиз жокпу? Ыраазысызбы? Иншалла. Башка дагы келечекте пландар барбы? План көп иншалла. План көп иншалла. Ошол планыңызга Алла жеткизген болсун. Негизги айтыла турган сөздөр ушулар. Ошон үчүн мен 2 жашка акыркы айта турган сөзүм таксырлар. Бул Арина кыз өмүрлүк жарың саякатта жүрөт, саясатта жүрөт, сапарда жүрөт, соодада жүрөт. Аял кишинин кадамы 2 нерсе менен өлчөнөт. Берекелүү, берекесиз деп. Кандай аял берекелүү болот десе, өмүрлүк жарынын малы мүлкүнө, аброюна шек келтирбеген, малы мүлкүнө кыянат кылбаган, өмүрлүк жары башка жакта жүргөндө денесин бирөөгө көрсөтпөстөн, өзүңдү көзүңдү тек сактап, ушул менин туруш тулпатын бирөөнүн аманат эле деп аманатка кыянат кылбастан 5 убакыт намазыңда ушу өмүрлүк жарың аркасынан дуа кылып тура турган болсоң, берекелүү жеринде ушуну айтат кызым. Түшүндүңбү? Ушул нерсеге өтө катуу көңүл бургун. Ушул жаражада кылган бир дагы тамакты кызым сол колуң менен кылбагын. Мына ушул жерде никенин башында айтып коеюн. Бүгүн кайсыл аял сол колу менен тамак кылса, сол колу менен тамакты куйса, сол колу менен берсе, сол колу менен алса, ким сол колу менен ичсе, кызым билип алгын 4 балага учурайт. Биринчи унут жак болот. Экинчи адамдын жүрөгү карайып кетет. Үчүнчү кызым адамдын мынабы жүзүндөгү нур жоголуп кетет. Төртүнчү дуа тилектердин кабыл болбоштон себепчи болуп калат. Ошон үчүн кызым ар дайым зикир менен, 5 убакыт намаз менен, даарат менен тамакты кылып, өмүрлүк жарыңа, ошол кайны журтуңа тамакты бергенде оң колуң менен берип бисмилла деп сунушту үйрөнгөн кызым. Ошону менен биргеликте мына азыр үйгө кирип атканда 3 амал менен кирип жүргүлө. Биринчи бисмилла, экинчи оң бут, үчүнчү ассаламу алейкум. Бут кийимди чечкенде кимде ким бут кийимди чечкенде оң буттан чечкен болсо күнөө болот кызым. Бут кийимди чечкенде сол буттан чечиш керек. Кийгенде оң буттан кийиш керек. Азыр өмүрлүк жарыңдын үйүнө аттанып жөнөгөндө ошол үйдөн чыгып атканда сол бут менен чыгыш керек. Неме бут кийимди кийип атканда оң буттан кийиш керек. Мына 2 кыз силер жакшылап туруп, 2 жактан охрана болуп карап тургула. Түшүндүңүздөрбү? Эгер азыркы кыздар ушул мынашы курбуңарга жакшы санаалаш болом дей турган болсоңор, кадамына дагы тияк биягына карап тургула. Түшүндүңүздөрбү? Себеп Аллах сактасын, ушул ак некеге коңгондон кийин үйдөн сол бут кийимди сол буттан кийип чыгып кетсе, ар бир кадамды периште наалат айтып турат кызым. Ушул нерсеге өтө катуу көңүл бургула. Негизги шариаттын айта турган акыл насааттары ушулар. Амин. Бисмилла, алхамдулилlah. Абдулла, Кудай Таала өмүрлүк жарың менен калмашкан колдоруң бекем болсун. Никеңде береке жакшылык болсун.
келечектеги төрөлө турган балдарың атаңдай чубак алым болушун Кудай Таалам насип кылсын. Ал кишинин көзү тирүү болгондо той өзгөчө башкача болот эле. Бул киши Кыргызстан тарыхында тактасында калган адам болду. Атаңдын уурдун баса турган урпактарды Кудай Таалам улай берсин. Ушул сизди 9 ай кардына көтөрүп татынакай тарбияланган апаңызга Алла разы болсун. Чоң атаңызга, абаңызга, дамылага Алла разы болсун. Аллах мехдина сыратал мустаким. Карина кызыбызды тарбиялаган апасына, атасына, тегине, элине жараткан жакшылык кыямат күнү жаап турсун. Алла.